Акын, манасчы, актер, обончу Элмирбек Иманалиев акыркы сапарга узатылды. Аны менен коштошууга жакындары, саналаштары, замандаштары, бийлик өкүлдөрү жана анын чыгармачылыгын сыйлагандар келди. Ал ар тараптуу талант эле, маданиятка эбегейсиз салым кошуп, көөнө өнөрдү аркалаган. Төкмөлүгү менен эчендеген айтыштарга катышып, кыргыздын нарк населин, тарыхын, маданиятын даңазалаган. Кыргыз-казак айтыштарында достукту ырдап, эки элдин ынтымагын ширелткен. 42 жашында жарык жашоо менен кош айтышкан таланттын бейнесине кабарчыбыз токтолот. Бүгүн элдин сүймөнчүгүнө айланган көп кырдуу талант Актаңдай акын Элмирбек Иманалиев акыркы сапарга узатылды. Ал бир гана кыргыз элин эмес, коңшу казак жергесинде да таанымал эле. 42 жаш курагында дүйнө салган акынды келбес жайга узатууга жакындары, санаалаштары, замандаштары, бийлик өкүлдөрү жана анын чыгармачылыгын сыйлагандар келди. Президенттин көңүл айтуусун Султан Раев жеткирип, жакындарынын аза кайгысын тең бөлүштү. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековдун ушул жерде турган жакындарына, туугандарына, экран аркылуу көрүп жаткан 6 миллион элге терең аза кайгысын айтып коюуга уруксат этиңиздер. Бүгүн биз акыркы сапарга сөздү узатып жатабыз. Бүгүн биз акыркы сапарга тектүүлүктү узатып жатабыз. Бүгүн биз акыркы сапарга бактылыкты узатып жатабыз. Бүгүн биз сөздүн чыныгы маанисинде акыркы сапарга кыргыздын ак сөөктүүлүгүн узатып жатабыз. Өзүңдүң өзүң ая сен, өзүңдүң өзүң сен балай. Элмирбек Иманалиев төгөрөгү төп келген талант эле. Актаңдай гана акын болбостон, манасчылык, дастанчылык өнөрдү аркалап, актёрдук чеберчиликке да ээ болгон. Айтышка чыкса алдына киши салган эмес. Жараткан берген өнөрү менен бир топ ири айтыштарда жогорку баага арзып, байгелүү орундарды багындырган. Тону тозгон токомо тон мыктысын кийгизип. Эсимде казак акыны менен айтышып отурганда бир жерде казак акынын тамашалап башыңда тартып албайм калпагыңды деп ырдаса Элмирбектин жообу кулагымда турат алигече. Билбегем карматарың шайтаныңды, билбегем сенин минтип айтарыңды, сен эмес Кытай тартып ала албаган башымда ушу турган калпагымды. Элмирбектин ар бир сөзү, ар бир өрү кыргыздын дугун көтөрчү. Элмирбекти эли кийинкинин залкар катары сыпаттайт. Ал калктын кызыкчылыгын баарынан жогору койгон. Байлык, бийликке умтулбастан ачуу чындыкты айтып жүрдү. Мындан улам анын талантына баа бергендер тоо булбулу айтылуу токтогулга салыштырып келишет. Бийлик болобу, байлык болобу буга эч карачы эмес, өзүнүн чыныгы, элдин кызыкчылыгын, элдин ушунчалык бир алдыга сүрөгөн мыктылыгын даңазалап, жегиштерди ушунчалык бир ким экендигин ачып берген Элмирбектей акын эч ким болгон жок. Элдин моокумун кандырып, кызыкчылыгын көздөп айтыштарда ар дайым карапайым калктын көйгөйүн көтөрө жүргөн. Аны коомдук саясий турмуштагы кырдаалдар түйшөлтүп келген. Көкүрөгүндө муң зар бар эле. Кайгылуу обондорго көп ыктаган. Жан дүйнөсү жабыркап турса да, айтыштарда элдин көңүлүнө төп саптарды айтып, тамаша, азил аралаштыра ырдаган. Айланайын борум сенин айткан бир гана ырың. Болгону 42 гана жашка толгон Элмирбек Иманалиев көнөрбөс руханий казына калтырып кетти. Анын ырылары, чыгарган обондору калк арасында кеңири жайылган. Булбулум, аруу затым, жалгыздыктан тажап өттүм, коштошуу вальсы, мунарым, балкыма аттуу чыгармалардын ээси, ар бир обону, сөзү элдин кулагына сиңип, сүйүп уккандар арбын. Элмирбек Иманалиев достукка бекем жан эле дешет жакындан тааныгандар. Анын кишинин сөзүнөн эмес, көзүнөн биле турган касиети болгон. Жөнөкөй, адамдык сапаты жогору инсан эле. Эмкем адамды сөзүнөн эмес, келаткан кишинин көзүнөн байкаган, анын ичиндеги сезимдерин, ичиндеги оюн көзүнөн билген ушундай бир даанышмандыгы бар эле. Анын жанында жүрсөң bir шаарда жүргөндөй толук, жан дүйнөң толук, кепке тоюп, сөзгө тоюп, ушундай бир балкып жүрөт элек. Элмирбек Иманалиев келбес жайга узаган менен анын элеси элдин эсинде түбөлүк жашайт. Артында таптаган шакирттери, жан дүйнөнү толгонткон ырлары калды. Артында уул кыздары,
карапайым эл калды. Кыргыз барчакта сөз кадырын туу туткан адамдар бар учурда анын элеси өчпөйт. Ал чыгармачылыгын сүйгөн ар бир ата уулдун жүрөгүндө жашай берет. Анын ырлары, чыгармалары экинчи өмүрү болот. Актаңдай акындын жаназасына анын чыгармачылыгын сыйлагандар катышты. Сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Жазгүл Сейдахматова, Мээринбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.